финансылык тармагын, энергетика тармагын, токен тармагын, мына ушул тармактарды тыгыз текшерип карап чыгышыңар керек. Азырга чейин коррупциялык системалар, коррупциялык түзүлгөн схемалар иштеп аткан министерстволор бар. Эч кимди аябаш керек. Айыл өкмөттүн башчысынан баштап, айыл өкмөттүн кызматкеринен баштап, район, облус, райондун акимдерин, облустун губернаторлорун, алардын аппараттарын, акча бөлүү системаларын, министрликтерди, министрликтердин ичинде иштеген кызматкерлерди бардыгын текшерип чыгышыбыз керек. Мына ошондо гана жыйынтык болот. Андан сырткары мамлекеттик органдар тарабынан элге көрсөтүлгөн кызматтарды коррупциялап жиберишкен. Схемалар түзүшүп. Мына унага барсаң деле коррупция, сонго барсаң деле коррупция, паспорт алсаң деле, жана башка кызматтарга барсаң деле, жерге барсаң деле баягы госрегистр деп коебу, кадастрлар деп коет. Бардык жерде коррупциялар чиелешип кеткен. Мына ошонун баарын чечишибиз керек. Ушул биздин негизги милдет. Коопсуздукту камсыз кылуунун негизги милдети коррупцияны биз жоюшубуз керек. Мына ушул алдыңара коюлган тапшырмалар. Урматтуу кызматкерлер, мен силердин таза, чындык үчүн, мамлекетибиз үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн иштешиңерге ишенемин. Жана ошол багытта ар бириңиздерге тапшырма коюп кетемин. Ушул тапшырманын негизинде иштей ала турган кызматкерлер мени менен кошо иштейт. Иштей албай турган кызматкерлер же өздөрү ошол коррупциялык элементтерге берилип кеткен, кайсыл бир финансылык чатактарга аралашып кеткен, же мыйзам бузуулукка аралашып кеткен кызматкерлердин бардыгын биринчиден жоопко тартабыз, экинчиден мени менен алар иштей албайт.